28 бап. Ошондо Ысқақ Жакыпты чакырып, ага батасын берип, мындай деп осуят кылды: Канаан кыздарынан аял алба. Ордуңан туруп, Месопотамияга апаңдын атасы Бетуэлдин үйүнө бар. Ал жерден апаңдын бир тууганы Лабандын кыздарынан аял ал. Кудуреттүү Кудай сага батасын берсин, сени укум тукумдуу кылсын, сенден көптөгөн элдер тарасын. Кудай Ибрайымга берген батасын сага да, сенин укум тукумуңа да берсин. Кудай Ибрайымга берген, азыр сен кезип жүргөн жерди мураска ал. Ошентип Ысқақ Жакыпты кое берди. Ал Месопотамияга Рамдык Бетуэлдин уулу Лабанга Жакып менен Эйсаптын энеси Ребекканын бир тууганына жөнөп кетти. Эйсап Ысқақтын Жакыпка бата бергенин, бата берип жатып, аны Месопотамияга жөнөтүп, ошол жерден аял ал, Канаан кыздарынан алба деп осуяттаганын, Жакып атасы менен апасынын тилин алып Месопотамияга жөнөп кеткенин көрдү. Эйсап ошондой эле Канаан кыздары атасы Ысқакка жакпаганын көрүп, Исмаилга барып, Ибрайымдын уулу Исмаилдин кызы Махалатты, Ныбайоттун карындашын эки аялынын үстүнө аялдык алды. Жакып болсо Бейершебадан чыгып Харанга жөнөдү. Анан ал бир жерге келип, ошол жерге түнөмөкчү болду. Анткени күн батып калган эле. Ошол жердин таштарынан бирди алып, башына жаздап ошол жерге жатты. Анан ал уктап жатып, түшүндө жерде шаты турганын көрдү. Шатынын башы асманга тийип туруптур. Кудайдын периштелери шаты менен өйдө төмөн чыгып түшүп жаткан экен. Теңир шатынын үстүндө туруп: "Мен Теңирмин, атаң Ибрайым менен Ысқактын Кудайымын. Сен жаткан жерди мен сага жана сенин укум тукумуңа берем. Сенин укум тукумуң жер кумундай болот. Деңиз тарапка, чыгышка, түндүккө, түштүккө тарайсың. Сен аркылуу, сенин уругуң аркылуу жер бетиндеги бардык уруулар бата алат. Эми мен сени мененмин. Сен кайда барбагын, бардык жерде сени сактаймын жана сени бул жерге кайра алып келемин. Мен айткандарымды орундатмайынча сени таштабаймын" деди. Жакып ойгонуп: "Чын эле Теңир бул жерде экен. Мен болсо муну билген эмесмин" деди. Анан коркуп кетип: "Бул жер өтө коркунучтуу экен. Бул жер жөнөкөй жер эмес, Кудайдын үйү, асман дарбазасы турбайбы" деди. Ошентип Жакып эртең менен эрте туруп, башына жазданган ташты алып, аны эстелик кылып коюп, үстүнө зайтун майын куйду. Анан ал жерди Бейтел деп атады. Ал эми шаардын мурунку аты Луз эле. Ошондо Жакып мындай деп убада берди: "Эгерде Кудай мени менен болсо, бара жаткан ушул жолдо мени сактай турган болсо, мага жей турган нан, кие турган кийим берсе, атамдын үйүнө тынчтык менен кайтсам, жана Теңир менин Кудайым болсо, анда мен эстелик кылып койгон мына бул таш Кудайдын үйү болот. О Кудайым, ошондо мен сага сен берген бардык нерсенин 10/1 бөлүгүн берем." 27 бөлүм. Эртең менен бардык башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар чогулуп, Исаны өлүм жазасына тартуу үчүн кеңешме өткөрүштү. Алар аны байлап алып, башкаруучу Понтий Пилатка алып барышты. Исага чыккынчылык кылган жүйүт анын айыпталганын көргөндө өкүнүп, 30 күмүш тыйынды башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга кайта алып келди да, "Күнөөсүз кандын төгүлүшүнө себепкер болуп, күнөө кетирдим" деди. Алар: "Биздин ишибиз эмне? Өзүң бил" деп коюшту. Жүйүт күмүш тыйындарды ибадатканага ыргытып жиберип, ал жерден чыкты да барып асынып өлдү. Башкы ыйык кызмат кылуучулар тыйындарды жыйнап алып: "Бул кандын наркы, муну ибадаткананын казынасына салууга болбойт" дешти. Өз ара акылдашты да бөтөн жерликтердин сөөгүн коюу үчүн ал тыйынга карапачынын жерин сатып алышты. Ошондон улам ал жер бүгүнкү күнгө чейин Кандуу талаа деп аталат. Ошондо Жеремия пайгамбардын алар ысрайылдыктардын аны баалаган баасын 30 күмүш тыйында алып, "Теңир мага айткандай карапачынын жерин сатып алышты" деп айткан сөзү аткарылды. Иса башкаруучунун алдында турду. Пилат андан: "Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы? Өзүң айтып турасың" деди Иса. Айыптап жаткан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга Иса такыр жооп берген жок. Ошондо Пилат ага мындай деди: "Сага каршы кандай күбөлөндүрүүлөрдү айтып жатышканын угуп жатасыңбы?" Бирок Иса анын бир да сөзүнө жооп берген жок. Пилат буга аябай таң калды. Пасах майрамы сайын эл каалаган бир туткунду боштондукка чыгарууну башкаруучу адат кылып алган эле. Ошол учурда түрмөдө Барабба деген атагы чыккан бир туткун бар болчу. Баары чогулганда Пилат мындай деди: "Кимди бошотушумду каалайсыңар? Бараббаныбы же Машая каталган Ыйсаныбы?" Анткени аны көрө албастыктан улам кармап беришкенин Пилат билчү. Пилат сот тагында отурганда аялынан: "Ал адил адамга тие көрбө. Анткени мен түндө түшүмдө ал үчүн аябай кыйналып чыктым" деген кабар келди.
Ошол учурда башка ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Бараббаны сурагыла, Ыйса өлүм жазасына тартылсын деп элди көндүрүп жатышты. Пилат алардан: «Экөөнүн кимисин бошотуп берүүмдү каалайсыңар?» деп сурады. «Бараббаны» дешти алар. «Анда Машаяк аталган Ыйсаны эмне кылайын?» деген Пилатка баары бир ооздон: «Ал айкаш жыгачка кадалсын» деп жооп беришти. Башкаруучу: «Ал кандай жаман иш кылды эле?» десе, алар: «Кадалсын» деп ого бетер катуу кыйкырышты. Эч нерсе жардам бербестигин, тескерисинче ызы-чуу күчөп баратканын көргөн Пилат суу алып, элдин алдында колун жууду да мындай деди: «Бул адил адамдын каны үчүн мен күнөөлүү эмесмин, өзүңөр билгиле». Элдин баары: «Анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун» деп жооп беришти. Ошондо Пилат аларга Бараббаны бошотуп берди. Ыйсаны болсо камчы менен сабаткандан кийин айкаш жыгачка кадатуу үчүн аскерлердин колуна тапшырды. Башкаруучунун аскерлери Ыйсаны падыша сарайына алып келишти да бүт аскер бөлүгүн анын тегерегине чогултушту. Ыйсанын кийимин чечип алып, падышалар кийүүчү кочкул кызыл чапан кийгизишти. Тикенектен таажы өрүп, башына кийгизип, оң колуна таяк карматышты да алдына тизе бүгүп: «Салам жүйүттөрдүн падышасы» деп келекелешти. Ага түкүрүштү, чыбык менен башка чапкылашты. Келекелешкенден кийин андан падышалар кийүүчү кочкул кызыл чапанды чечип алып, өз кийимин кийгизишти. Анан аны айкаш жыгачка кадоо үчүн алып жөнөштү. Жолдо алар Киринеялык Шимон деген адамды учуратып, Ыйсанын айкаш жыгачын мажбурлап көтөртүп коюшту. Ошентип алар Голгофа деген жерге келишти. Эбрей тилиндеги бул сөз баш сөөгү деп которулат. Ага өт кошулган шарап беришти. Ал анын даамын татып көрүп, ичпей койду. Аны айкаш жыгачка кадап коюшкандан кийин кийимдер үчүн өкчөмө таш ыргытып, өз ара бөлүп алышты. Андан кийин ошол жерге олтуруп, аны күзөтүштү. Баш жагына «Бул жүйүттөрдүн падышасы Ыйса» деп жазылган, анын айыбын көрсөткөн тактайчаны илип коюшту. Ыйсанын жанына эки кылмышкер да айкаш жыгачка кадалды. Бири анын оң жагына, а бири сол жагына. Ал жерден өтүп бара жаткандар баштарын чайкап: «Ибадаткананы бузуп, 3 күндө тургузуучу, эгерде Кудайдын уулу болсоң, куткар өзүңдү. Түш айкаш жыгачтан» деп тилдеп жатышты. Башкы ыйык кызмат кылуучулар да, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар менен бирге аны мындай деп шылдыңдашты: «Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Эгерде ал Исраилдин падышасы болсо, айкаш жыгачтан түшсүн, ошондо биз ага ишенели. Ал Кудайдан үмүттөнчү эмес беле? Эгерде ал Кудайга жакса, Кудай аны куткарып алсын. Анткени ал Кудайдын уулумун дебеди беле?» Анын жанындагы айкаш жыгачтарга кадалган кылмышкерлер да аны тилдеп жатышты. 6 сааттан 9 саатка чейин бүт жерди караңгылык басып турду. 9 саат чамасында Ыйса «Эли, Эли, лама шабактани» деп катуу кыйкырды. «Бул Кудайым-ай, Кудайым-ай, мен эмнеге жалгыз калтырдың?» деп которулат. Ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү мунукканда ал Илиясты чакырып жатат дешти. Алардын бири дароо жүгүрүп барып, соргуч алып келди. Аны ачуу ичимдикке малып, таяктын учуна илип, Ыйсанын оозуна жакындатты. Кээ бирөөлөр болсо: «Кое тур, Илияс келип аны куткарар бекен, көрөлү» деп жатышты. Ыйса дагы бир ирет үнүн катуу чыгарып, жан берди. Ошол учурда ибадаткананын көшөгөсү жогорудан ылдый айрылып, экиге бөлүнүп калды. Жер титиреп, аскалар жарылды. Мүрзөлөр ачылып, ыйык маркумдар тирилишти. Алар мүрзөлөрүнөн чыгып, Ыйса тирилгенден кийин ыйык шаарга кирип, көп адамдарга көрүнүштү. Жүзбашы менен бирге Ыйсаны күзөткөн аскерлер жер титирөөнү, болуп жаткан окуяларды көрүшкөндө үрөйлөрү учуп, бул чын эле Кудайдын уулу болчу дешти. Ал жерде Галилеядан бери Ыйсага кызмат кылып, ээрчип келген аялдар да бар эле. Алар алыстан карап турушту. Алардын арасында Магдалалык Мариям, Жакып менен Жусуптун энеси Мариям жана Зебедей уулдарынын энеси бар болчу. Кеч киргенде Ариматаялык Жусуп деген бир бай адам келди. Ал да Ыйсанын шакирттеринен эле. Ал Пилатка келип, Ыйсанын сөөгүн сурады. Пилат сөөктү берүүнү буйруду. Жусуп сөөктү алып, таза болотнай менен кепиндеди. Анан ал аны асканын бооруна оюлган өзүнүн жаңы мүрзөсүнө алып барып койду. Мүрзөнүн оозун бир чоң ташты тоголотуп келип жапты да кетип калды.
Магдалалык Мариям менен дагы бир Мариям ошол жерде мүрзөнүн маңдайында отурушкан. Эртеси ишемби күнү башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Пилаттын алдына чогулуп мындай дешти: «Мырза, жанагы алдамчынын тирүү кезинде 3 күндөн кийин тирилем дегени эсибизге түшүп жатат. Ошондуктан мүрзөнү 3 күнү кайтарууга буйрук бер. Шакирттери түн жамынып келип сөөгүн уурдап кетип, элге ал өлүп кайра тирилди деп айтышпасын. Ошондо бул акыркы калп мурункудан да жаман болот». Пилат аларга: «Сакчыларды алгыла да барып каалаганыңардай кайтарып алгыла» деп койду. Алар барып ташка мөөр басышты да мүрзөнүн жанына сакчыларды коюшту. 4-бөлүм. Мордохай болгон иштин баардыгын билгенде кийимдерин айрып, зумбал кийип, башына гүл сээп, шаардын ортосуна чыгып, боздо бийлап, падыша дарбазасынын алдына келди. Анткени зумбалчан кишини падышанын дарбазасы аркылуу өткөрүшчү эмес. Ошондой эле баардык дубандарда падышанын буйругу менен токтому жеткен жердин баардыгында жүйүттөр орозо кармап, боздо бийлап кайгырып жатышты. Зумбал менен гүл көбүнө төшөк болду. Эстердин кызматчы кыздары менен эбнухтар келип, болгон ишти айтып беришти. Ошондо ханыша аябай коркуп кетти. Анан ал Мордохайга зумбалды чечип, башка кийим кийсин деп, кийим берип жиберди, бирок ал аны албай койду. Ошондо Эстер атакты чакырып алды. Падыша аны эбнухтардын ичинен Эстерге кызмат кылууга бөлүп койгон. Эстер Мордохайга эмне болгонун, эмне үчүн ушинтип жатканын билиш үчүн атакты ага жөнөттү. Атак падыша дарбазасынын алдындагы шаар аянтында турган Мордохайга барды. Мордохай ага эмне болгонунун баарын айтып берди. Амандын жүйүт элин кырыш үчүн падышанын казынасына тартып берем деп убада кылган күмүшүнүн салмагын да айтты. Анан ал жүйүт элин кыруу тууралуу Шушандагы элге жарыяланган буйруктун көчүрмөсүн Эстерге көрсөтүш үчүн, ага баарын билдириш үчүн, ал падышага барып, андан ырайым сурап, өз эл үчүн өтүнүшү үчүн аны Атактын колуна тапшырды. Атак келип, Мордохайдын сөзүн Эстерге айтып берди. Эстер Атакты Мордохайга мындай деп айттыруу үчүн кайра жөнөттү. Эркек болобу, аял болобу, ким падыша сарайында отурган падышага чакыртылбай кирсе, ал өлүм жазасына тартыларын падышанын карамагындагы баардык кызматчылар да, падышанын дубандарындагы эл да билишет. Падыша алтындан жасалган падыша таягын кимге сунса, ошол гана аман калат. Менин падышага чакыртылбаганыма 30 күндүн жүзү болду. Эстердин сөзүн Мордохайга айтып беришти. Мордохай Эстерге мындай жооп айтты: «Жүйүттөрдүн ичинен жалгыз өзүң падышанын үйүндө аман калам деп ойлобо. Эгерде сен азыр унчукпай койсоң, анда жүйүт элине эркиндик менен куткарылуу башка жактан келет. Бирок сен атаңдын тукуму менен кошо өлөсүң. Ким билет, балким сен ханышалык даражага мына ушундай мезгил үчүн жеткендирсиң». Ошондо Эстер Мордохайга мындай жооп жөнөттү: «Бар, Шушандагы баардык жүйүттөрдү чогулт. Мен үчүн орозо кармагыла. 3 күн күнү түнү менен эч нерсе жебегиле да ичпегиле. Мен өзүм да кызматчы кыздарым менен орозо кармайм. Андан соң мыйзамга каршы келсе да падышага барам. Өлсөм өлөйүн». Мордохай жөнөп кетти. Эстер кандай буйруса, ал так ошондой кылды. 27-бөлүм. Италияга кеме менен сүзүп бара тургандыгыбыз чечилгенден кийин Павлды жана бир нече туткунду Августтун аскер бөлүгүнүн Ули деген жүз башчысынын колуна тапшырышты. Адрамиттик кемеге түшүп жолго чыктык. Ал кеме Асиядагы кемелер туруучу жайдын жанынан өтмөк. Тессалоникадан келген македониялык Аристарх биздин жаныбызда эле. Эртеси күнү Сидон шаарына токтодук. Ули Павлга адамгерчилик кылып, досторуна барып келүүгө жана алардан жардам алууга уруксаат берди. Ал жерден чыгып Кипрге келдик, анткени шамал бизге каршы согуп жаткан эле. Киликия менен Памфилиянын жанынан сүзүп өтүп, Ликия аймагындагы Мира шаарына келдик. Ошол жерден жүз башы Италияга бара турган Александриялык бир кемени таап, бизди ошого отургузду. Бир нече күн жай сүзүп жүрүп отуруп, зор кыйынчылык менен Кинит шаарына жеттик. Шамал бизге каршы согуп, жолубузду улантууга мүмкүн болбогондуктан Салмон тумшугунун жанындагы Крит аралына сүзүп келдик. Анын жанынан да кыйынчылык менен өтүп, Ласая шаарынын жанындагы кемелер токтоочу Жакшы жай деген жерге келдик. Бир топ убакыт өтүп, орозо маалда бүтүп калган эле. Сууда сүзүү коркунучтуу болуп калгандыктан Павыл аларга: «Кулак салгылач, мындан ары жол жүрүү жүк менен кемеге гана зыян алып келбестен, өмүрүбүз үчүн да коркунуч туудурат» деп эскертти. Бирок жүз башы Павылдын сөзүнө караганда, кеменин бургучун башкаруучу менен кеме башчысына көбүрөөк ишенди. Кеме токтоочу жай кыштоого ылайыксыз болгондуктан кемедегилердин көпчүлүгү бул жерден чыгалы, эгерде мүмкүн болсо түштүк батыш жана түндүк батыш шамалынан далдаа жайгашкан Криттин кеме токтоочу жайы Финикке жетип, ошол жерде кыштайлы деп кеңеш беришти. Түштүк шамалы сого баштаганда алар тилегибизге жеттик деп ойлоп, Критти жээктеп сүзүп жөнөштү.
Бирок тез эле түндүк чыгыш шамалы деп аталган катуу шамал башталды. Катуу шамал болгондуктан кеме шамалга туруштук бере албай калды. Ошентип биз шамал айдаган жакка бара жаттык. Кабуда деген бир кичинекей аралдын жанынан өткөндө биз кеменин кайыгын араң кармап калдык. Кайыкты кеменин үстүнө чыгаргандан кийин кемени тегерете жоон аркан менен курчадык да кумга сайылып калуудан коркуп парусту түшүрүп калкып жүрө бердик. Шамал күчөй бергендиктен эртеси күнү кемедеги жүктү ыргыта баштадык. Ал эми 3-чү күнү өз колубуз менен кеменин жабдуусун ыргыттык. Бир нече күн бою күн да жылдыздар да көрүнгөн жок. Шамал болсо күчөгөндөн күчөй берди. Ошондо биздин аман калууга болгон үмүтүбүз үзүлө баштады. Кемедегилер көп күндөн бери тамактаныша элегиле. Павыл ортого чыгып мындай деди: "Эркектер, менин кеңешимди уксаңар болмок. Криттен чыкпай кое турганда мындай кыйынчылыктарга учурамак эмеспиз. Зыян да тартмак эмеспиз. Азыр болсо силерди кайраттанууга чакырам, анткени бирөөңөр да өлбөйсүңөр. Кеме гана кыйрайт. Мен таандык болгон, мен кызмат кылган Кудайдын бир периштеси ушул түнү мага келип: "Коркпо, Павыл, сен Рим патшасынын алдына барышың керек. Сени менен бирге кемеде бара жаткандардын баардыгын Кудай сага берди" деди. Ошондуктан эркектер кайраттангыла, анткени мен Кудайга ишенемин. Мага кандай айтылса, ошондой болот. Биз бир аралга туш болобуз. Биз Адрия деңизинде шамалга айдалып бара жатканыбызга 14 күн болгондо түн ортосуна жакын кемечилер кургактыкка жакындап калышканын билишти. Ошондо алар суунун тереңдигин өлчөп, анын 20 саржан экендигин билишти. Бир аз жылгандан кийин дагы бир жолу өлчөп көрүп, 15 саржан экендигин билишти. Аскага урнуудан коркуп, кеменин арткы бөлүгүнөн 4 оор кайырмак темирди сууга чүрүштү да таңдын атышын күтүштү. Кемечилер кемени таштап качмакчы болушту. Алар кеменин тумшук жагынан оор кайырмак темирлерди сууга чүрүмүш болуп, деңизге кайыкты чүрө башташты. Павыл жүзбашыга жана аскерлерге мындай деди: "Эгерде кемечилер кемеде калышпаса, анда силер аман калбайсыңар." Ошондо аскерлер кайыкты байлап жүргөн жиптерди кесип жиберишти. Кайык сууга түшүп кетти. Таңга маал Павыл баардыгын тамактанып алууга чакырып: "Кабатыр болуп жатканыңарга бүгүн 14 күн болот. Эч нерсе да жейлексиңер. Аман калышыңар үчүн тамактанып алгыла. Эч бириңердин башыңардан бир тал чачыңарда түшпөйт" деди. Ушул сөздөрдү айткандан кийин нан алып баардыгынын алдында Кудайга ыраазычылык билдирди да нанды сындырып жей баштады. Ошондо баардыгы кайраттанып тамактанууга киришишти. Кемеде баардыгы болуп 276 киши элек. Тамактанып бүткөндөн кийин буудайды деңизге таштап кемени жеңилдете башташты. Таң атканда алар жээги кумдуу бир булуңду гана көрүштү. Бирок кайсы жерге келишкенин билишкен жок. Ошондо алар жээкке чыгууга аракет кылууну чечишти. Оор кайырмак темирлерди чечип деңизге таштап салышты. Анан кеменин байланган бургучтарын чечип, кичинекей парусту шамалга тосуп, жээкти көздөй сүзүп жөнөштү. Сүзүп бара жатып бир саяң жерге туш болушту. Кеме кумга сайылып калды. Кеменин тумшугу кумга тыгылып жылбай калды. Ал эми арткы бөлүгү толкундун күчү менен талкаланды. Туткундардын эч бири сүзүп качып кетпеш үчүн аскерлер аларды өлтүрүп салууну чечишти. Бирок жүзбашы Павылды аман алып калууну каалагандыктан буга жол берген жок. Ал сүзгөндү билгендерге кемеден биринчилерден болуп секирип чүп жээкке чыгууну буйруду. Калгандарга болсо тактайлар менен кеменин сыдыктары менен кургактыкка чыгууну буйруду. Ошентип баардыгы аман эсен кургактыкка чыгышты.